Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыңар? Туугандар, абайлап иштеп эле жаңы эле мага 4 дагестанец бала отурган. Истрага заказ түшкөн. Баягы күнү бир дос баламда болгон ушундай ситуациячы. Азыр менде болду ушундайчы. 4 дагестанец бала, отуруп Истрага заказ берген. Анан могул кайсы бир проспектти, түз эле жолдо да, түп-түз жол кетесиң дальше 20 километрчи. Ошол жакта бир аз жүргөндөн кийин брат, план изменился деп туруп, анан 100 сом берип түшүп кетишти да, 1 километрден кийин эле. Анан мен баягы не істеп кетип, сомнение болдум өзүмөчү. Сомнение болуп кетип эле, жаңы эле мына азыр тиге чөйрөл менен эле бир 50 метр жүрүп туруп, машинени токтоттум дагы жолго эле, прям ошо проспектке эле токтотуп туруп, светти күйгүзүп ичин полный карадым. Оң жак чоңтөгүнө жана киши отурган. Оң жак чоңтөгү болот го, ошол чоңтөгүнө неме салып коюптур. Тамеки чегилген тамекинин жарымын тоголок нашабы эмне бирдеме салып коюптур, тоголок капкатуу. Ошонун алдында ыргыт үйдү менен. Ыргыттын бир сире карадым, полностью карап туруп эле. Анан айдагандан кийин ошо айтпан билейин светофорго жеткенде бир мент туруптур жалгыз эле. Беспредел кетип барат, токтотту да. Токтотуп туруп эле, документи деди, багажың ач деди, эшиктериң ач деди. Билейин, Кудайга шүгүр дедим эркекчечи. Да чыгып калбаса экен дедим, анан карашып туруп анан бирдеме кетиришти да. Билейин, аз калдым, Кудай сактады эркекче, Аллага шүгүр.